1941-жылдын июнь айынан 1945-жылдын 9-майына чейин согуштун жалыны каптабаган үй бүлө анда калган эмес. Биздин кайгы капабыз өмүрлүк жолдошторунан ажыраган жоокерлер, жүрөгү жараланган энелердин орду толгус күйүтүн эч ким эч качан унута албайбыз. Ошондогу согуштун кайгысы да, улуу жеңиштин кубанычы да эли биздин эсинде түбөлүккө сакталат. Танк алдында тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен алышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Апакен, ак сүтүңдөн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Акыры түбү менин кылган ишимди туура дерсиң. Мен ага өзүмө ишенгенде ишеним. Ооба апа, сөзсүз мени туура дерсиң. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. Энесиң, сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтарым, согушта биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч душмандын талуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Над могилой в тихом парке расцвели тюльпаны ярко, вечно тут огонь горит. Тут солдат советский спит. Мы склонились низко-низко у подножия обелиска. Наш венок расцвел на нем жарким пламенным огнем. Мир солдаты защищали, жизнь за нас они отдали. Сохраним в сердцах своих память светлую о них. Кимдер жарайт, кимдер ага жарабайт. Журтун жыйнап тура турчу намыска. Өзүмчүлдөр алдын ала каралайт, даяр турат элин кырып салышка. Жанышпайыш, Курманбектер аз чыгар, чолпон байлар, дүйшөн кулдар өспөдү. Көп жигиттер эл мүдөөсүн унутуп, мансабарды тартып турат көк бөрү.